Сестра, у которой есть ресторанный бизнес с оборотом 15 миллионов в месяц, ищет себе мужа, которому можно передать это дело. Сестра, у кого есть ресторан? Деген жумшак сөз менен сүйлөө биздин бир карындаштарыбызга арам. Жөн обычный сүйлөгөн болсо, бул бир туугандар, болбосо базар байке 5 килограмм картошка тартып коюң деп сүйлөсө эчтеке эмес. Бирок болгону күйөөсүнө сүйлөгөндөй кылып ээрип сүйлөгөн шариятта арам. Аллах Таала Кур'анда тахба бил кавл деген. Сүйлөп атканыңарда доошуңарды ишкертип сүйлөбөгүлө деген. Бирок аял киши тоспойт, шариятыбыз кеңир, базарларда жүрөт, маршруткада жүрөт, соода кылат, базардан бир нерселерди алат, эчтеке эмес. Кадагыса пайгамбардын үй бүлөсүнө келип, пайгамбардын ибадаты жөнүндө эркек кишилер сураган. Пайгамбарыбыз ал уктайт, түнү тахажжуд окуйт, орозо кармайт, оозу ачык жүрөт деп айтып берген. Умар радыйаллаху анху хутбада аялдар, махрларды азайткыла, эркектер үйлөнө албай кыйналып атат дегенде, аялдардан бирөөсү кол көтөрүп туруп, Аллах тыйбаганды сен тыясыңбы деп сөз сүйлөгөн. Ошончо эркектин арасында. Бул эчтеке эмес. Болгону жанагындай кылып туруп, жумшаксың. Байке, муну көтөрүп коесуңбу деп сүйлөгөн арам туугандар. Ээрибей жакшыраак сүйлөңүздөр. Бул сөз эми мусулман бир туугандарга, наркыларга тиешеси жок. Тозокко кире берем деп, көчөдө майкачан, турсачан жүргөн аялдар бар, олорго тиешеси жок. Олар уже шымын башына кийип алсын, аларга тиешеси жок. Биз мусулман, мен жаннатка кирем деген аялдарга айтылган нерсе.